бюллетенде 9-номер менен Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Орозайым Нарматованын масштабдуу жолугушуусу Өзгөндөгү жаңы ачылган стадиондо болгон атат. Биздин тандоо! Ушул жерге келген кадамыңыздарга нур бүтсүн. Ушул кызыбыз биздин чындыгыбызды трибунадан жаңыртат деген аруу үмүт тилектериңизге мен чексиз ыраазымын. Рахмат апалар, аталар. Шайлоочулар талапкерге суроолорун кагазга жазып берип атышты. Сиз эмнеге ар бир жолугушууда Өзгөндүн эмес өлкөнүн кызымын дейсиз? Мен 17 жашымда Москвага окууганга бардым. Ал жерде столичный бизнес колледж дегенде эсепчилик кесиби боюнча орто кесиптин ээси болдум. Ошол жерде мени Өзгөндүн кызысың деп айтышчу эмес. Кыргызстандан келген кыз дешчү да. Ал жерде Нарындын кызысың же Көлдүн кызысың дебейт. Ошондуктан мен кыргыздын кызы болуп келем. Өзгөндүн деңгээлинен көтөрө албасам, анда туура эмес болуп калат. Эгер өлкөм аман болсо, Өзгөнүм аман болот. Өзгөнүм аман болсо, менин үй бүлөм аман болот. Жакындарым аман болот. Орозайым, эгер сиз Кудай буйруп шайлоодон өтүп кетсеңиз, муктаж болгон адамдарга жардам бере аласызбы? Биз эмнеге муктажбыз? Мисалы, кара боштак коём. Азыр адамдар эч ким бири-бирине муктаж эмес. Бир гана Кудайга муктажбыз, анын колдоосуна муктажбыз. Ырыскы, нике жана өлүм кайыптан дейт го. Ошондуктан бизге ырыскыны да, башканы да Кудай биздин маңдайыбызга жазганын көрөбүз, жазганын алабыз. Ал эми себепчилерди жаратып коет экен. Мен Кудайдын жакшылык ишине себепчи болсом, эң бактылуу адам болом деп атпайм. Албетте, ошол маселелерди көтөрүш үчүн да, чечиш үчүн дагы Жогорку Кеңешке талапкерлигимди коюп, элдин үнү болуп берейин, элдин сөзүн жеткирейин деп баратам. Рахмат. Кийинки суроо төмөнкүчө болду. Орозайым эжеке, ата-эне миграцияда. Мен мээримсиз чоңоюп атам. Сиз ушул көйгөйдү чече аласызбы? Бул улуттук трагедия. Мен 1994-жылы төрөлдүм, учурда 31 жаштамын. Менин курбу курдаштарым мектепте окуп атканда жаңыдан мигрант болуп агылып, ошол жактан балдарына жаңы кийимдерди, жаңы баштыктарды, тетрадьтарды салышат эле, бирок ошол балдардын чачы жуубай, бети жуубай, жаңы кийим кийип барышып калышчу да. Апамды, атамды сагындым деп элем. Мен ата-эне мигрант болуп кеткен жок. Ошон үчүн алардын өксүктөрүн мен жанымда жүргөн курдаштарым аркылуу көрдүм. Бул улуттук трагедия, бул улуттук катастрофа. Бул маселени чечиш үчүн жана тойбогон көпөстөр менен күрөшүш керек. Орозайым, менин жолдошум жолго чыкканда эле жоголуп кетип атат. Сен жол маселесин чече аласыңбы? Рахмат апа. Буйруса, чоң атабызды, күйөөңүздү жетелеп жоголбой жүрүңүз, жоголсоңуз кемпириңизди кошо жетелеп жоголуп жүрүңүз деп айтып, анан сизди буйруса батаңызды алып, сизге сөзсүз жолугуп кетем. Рахмат. Кийинки суроо төмөнкүчө болду. Орозайым сиңдим, үнүң парламентте жаңырсын. Эгер Кудай буйруп парламентке барып калсаң, сен бизден кабар алып турасыңбы? Сага жолуга алабызбы? Жаштар, билесиздер, заманбап технологияны өздөштүрдүк. Биз ар бир айыл аймактан бирден өкүлдү WhatsApp группаларга кошуп, жаңы бир платформаны ачып, ошол жерде онлайн түзмө-түз 24 саат бою маектешип, суроолоруна жооп берип, ошол жерде көйгөйлөрдү көтөрүп, биргеликте иштешкенге дайынбыз. Убагында башыңызга оор сыноо келип атканда сот залынан жыгылып калдыңыз эле. Азыркы учурда абалыңыз, ден соолугуңуз кандай? Рахмат. Эмне себептен эс учумду жоготком?
убактылуу кармоочу жайда жатканда менден улуу Ася Сасыкбаева эжекелер бар эле, Клара эжекелер бар эле, ошолор ачкачылык жарыялашты да. Анан ден соолуктары кыйналып атса, мен ал жерде эң жаш камалгам, айымдардан болсо, апалар ачкачылык жарыялап атса, мен курсагымды кантип тойгузуп отурам. Ушулар ачка болсо, мен кантип өзүмдүн жеке курсагымды ойлойм деп мен аларды колдоп, мен дагы ошол ачкачылыкка кошулгам. Кийинки суроо: шайлоодон өтүп калсаңыз, саясаттагы келечегиңизди кандай элестетесиз? Аймановдун чыгармаларын окуп чоңойдум. Ошол жерде Асан Кайгы деген философ, ушундай бир ойчу атабыз, акын атабыз болгон. Ошонун сөзүн мен Каракулжа, Өзгөндүн ар кайсы айылында көп кайталадым. Калкым калкым дебесе, калктын камын жебесе, кан алдына чыкпаса, калыс сөзүн айтпаса, карыяңда не пайда? Башын байлап барбаса, жоодон суруу албаса, баатырында не пайда? Депутат кызыңардан эмне пайда? Орозайым болуп эмне пайда силер үйлүңөрдө трибунада жеттирбесе? Андан кийин шайлоочулардан тамашалуу суроо келди. Турмушка жакында эле чыктыңыз. Менде шанс барбы? Өзү жооп берип коюптур го. Жакшы. Жаман көргөндөн көрө сүйгөнү жакшы. Кийинки суроо: эгер бийлик туура эмес иш кылса, аларды сындай аласызбы? Мына Өзгөндүн ушул стадионуна келип алып, ушул жерде аксакалдарды чакырып, атам өзүнүн пенсиясына аш демдеп, Садыр Жапаров деген уулуңар бар. Ушулар өлкөнүн маселесин көтөрүп атат. Көлдүн маселесин көтөргөн жок, бир аймактын маселесин көтөргөн жок. Өзгөндүктөргө деле нуру тиетсин келсе деп, ал киши Европада бозгунда жүргөндө, анын чындыгын жеткирем деп, чырылдап, мен 20 жашымда колдоп чыкканмын. Ал киши үчүн менин Раматылык апам 4 сааттап, 5 сааттап СНБнын подвалында түшүнүк кат жазып жүргөн. Өзүнүн оорусуна карабай, атамды канча жолу жетелеп кетишкен. Ушул бийлик чакырды мени деди. Кел карындашым иштешели, жардам бер деп. Бирок ал учурда Атахан Мадумаров дагы Садыр Жапаровго окшоп, башкалардан тепки жеп, өгөйлөнүп турганда, мен ал кишинин акчасы жок болсо да, амал жок болсо да, ушул киши кезинде бизге жардам берди деп мен ал тарап болдум. Мен элдин кызы болгонго даяр. Мен элдин кызы болгон жолду тандагам. Рахмат. Чыканактай кызыңыздарды колдоп келгениңиздер үчүн чексиз ыраазымын. Бар болуңуздар аталарым болот. Разымын сиздерге. Чоң рахмат. Ой, Аллах, урматтуу журт, ушу Батыра, ушу Орозайга кадалып бербай, ой, Аллах, кайерде жүрөбүрө өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун, келечегиңер кең болсун, ушу журтубузда элибизде ар дайым жакшылыктар болсун, ар дайым ушу көгүлдөр асманыбыз ачык болсун, силерге ийгилик. Ой, Аллах. Рахмат. Мен биринчи жолугушка келгеним себеби, мен бул кызды баягы немеде отуруп калгандан баштап эле үзбөй көрөм да, Россиянын жараны болуп келдим иштеп. Ошодон бери көрөм. Азыр ишимди таштап атайын келдим да. Келсем уже бүтүп калыптыр. Анан кийин булар сүйлөйүн дегенмин, бул кызга айта турган муундарым, айта турган ошо Россияда жарандардын айта турган сөздөрү бар эле. Ошону жеткире, элдин немесин алып келдим эле. Силердин жеткирем, сөз берем деп келдим эле. Ушул кызгачы элдин сөзүн алып келдим эле Новосибирский шаарынанчы. Силердин муунуңарды жеткирем деп. Чынчыл, жаш болсо да курч кыз, чыдамкай. Орозайым Нарматованын биз от кармаган Орозайым деген китебин толук окуп чыкканбыз. Ошон үчүн бул Орозайымдын алдыга койгон максаттары, чынчылдыгы, эр жүрөктүүлүгүн баалайбыз. Ошондуктан ушу кыздын депутат болушун каалап, биз ушул жерлерге ушу кыздын атын чыгарыш үчүн ушуну колдоп келдик. Орозайым Нарматованы биз кыйла жылдан бери эле билебиз. Бунун биз от кармаган Орозайым деген китеби менен тааныштык. Ошол жерде мунун чечкиндүүлүгү, баягы алдына койгон максатына ушунчалык жакшы умтулганы, тайманбастыгына там бердик да. Бул өсө турган кыз. Мына бүгүн дагы көрдүк. Ар бир суроого, ар бир сөзгө ушунчалык так даана жооп берип атты. Сөз байлыгы да аябай жакшы, көп окуганы, көп билим алганы сүйлөгөн сөздөрүнөн байкалып турат.
эгерде депутат болуп калса, бул чын жүрөктөн, чын дилинен элине кызмат кылып бере турган кыз экен. Оразайым кызыбыздын иш жолу ачылып, Кудай кааласа трибунада отурганына Кудайым насип кылсын, ошол жерден көрөлү. Мурунку иштегендер каршыкылардын ордуна ушу жаштар барсын азыр. Кудайым ак жол берсин. Баарыңарга балдарым ден соолук берсин, ак жол берсин. Кайерде болсо да тынч болгула. Алла. Оразайым кызыбыз өзүбүздүн саясатты биз баарын жакшы билебиз. Башында кандай кыйынчылыктардын башынан көп өткөргөн кыз. Эми муну ушул колдоп беребиз, жакшы кыз. Ошол мен сөзүм эмне ийгилик каалайм. Кызылтоодон келдик, Жаз айыл өкмөтүнө караштуу Кызылтоо айылынан келдик. Оразайым кызыбызды колдогону ар дайым ушу жакшы тилек менен жакшы каалоолорду айтып келдик. Оразайым кызыбыз чындыкты айткан жаш өсө турган депутатка кандидат. Кудайым колдоп ушу жаңы боло турган шайлоодо өтүп кетишин каалайбыз. Биздин тандоо Стадионго миңдеген шайлоочулар келди. Талапкер шайлоочуларын узатып алды. Мына ушундай эле жолугушуу 28 ноябрь күнү саат 12-де Каракулжада болот. Оразайым Нарматова, номер 9. Куралым чындык, калканым тазалык.